Саламатсыңарбы, Үстат командасы. Барыңарды экинчи спринттин бүтүшү менен, үчүнчү спринттин башталышы менен куттуктайм. Кандайсыңар? Жакшы, кандайсың Тинатин? Жакшы. Бүгүн 3-чү спринтке WordPress'ти установка кылып, жана шаблон тандап, ошону биздин бизге устатка уже эметип коюптур, киргизип коюптур. Просто шаблон тандап агайга көрсөтүшүбүз керек экен да, андан киргенден кийин. WordPress андан кийин биринчи азыр деген жана агай жиберген сайттан тандашыбыз керек 5 шаблондучу. 5 шаблонду тандап агайга жибергенден кийин андан кийин эме установка кылып баштайбыз да. Азыр пока деген установканы кое туруп эле, азыр деген биринчи шаблон тандашыбыз керек. Ошондо ар бирибиз 3төн шаблон тандап, ошонун ичинен дагы 5тен 5 чыгарышыбыз керек да, 5 шаблондучу, ошонун ичинен дагы тандап турупчу, анан агайга жиберишибиз керек. Бул үчүнчү спринттин башында азыр дагы ролдорду да бөлүшүп алалы, Экинчи спринтте бизде протоколдорду Гүлшан жазган, үчүнчүдө уже Тинатин жазасың да, сен? Жок, жазгым келбей эле. Эмнеге? Мен андай сөзгө бай эмесмин. Сөзгө байдын деле кереги жок, бияка эмне болду, ошону эле жазып койсуң. Ошол сен айткансың ушу үчүнчүдө. Макул, протоколго мен ответственный болоюн анда. Протоколго ответственный бол, анан биякта ошол баарыбызга эле азыр тапшырма 3төн шаблон эметишибиз керек. Тандашыбыз керек да. Азыр деген Тинатин сен эме кылбайсыңбы? Демонстрация кылбайсыңбы? Ошол сайтка кирип бир сыйра карап көрөлү. Доступ берсеңиз. Доступ жок. Бердим, берсең. Жазып эметсең. Так, болду. Так, кирдим сайтка. Так, ошондо биздики деген образование болуп атат да, фильтр кылалыбы? Ошо мен биякты азыр жакшы билбейм. Так, Facebook. Эмелерин карайын деп атканмынчы. Башкаларда адаптивный кандай кылып издеш керек? Азыр мындай эле карайбыз. Образованияга жакыныраак. Эме бизге ЛМС эмеси керек деген да. Эмне керек? Ошо ЛМС шаблондору керек деген да бизгечи. Устатка. Так. Мындай education'га жакыныраак мындай бар экен. Мунун ичинен. Так. Академия. Так, pages, home, about, course, pricing, contact, курсы, blog, header, footer, бар экен, brand, logo, feature, numbers, так, курсы, цены, testimonial boxes деген эмне? Курс, индекс, контакты и подпискасы бар экен. То есть эменин ичинде ушул азыр мен шаблонун ичинде ушулар бар экен. Как можно его скопировать? Биринчиден хостинг алыш керек, потом муну мен устанавливать этип көрүшүм керек да өзүм.
Жок, сен устанавливать этпей, жөн эле мындай эле тандашыбыз керек, кайсы. Жок, мен өзүмө практика для себя. Бул жерде Өзүңө. оформите подписку дейт го, анын үчүн эме кылыш үчүн. Так, неограниченное скачивание дейби. Эмне? Бул 16 доллар. Спонсорлор барбы? Жок, бияка деген сатып албайбыз биз. Bunga деген. Биз агайга көрсөтүп койсок эле, агай ошол эмени өчүрүп берип коет. Ооба, агай сатып алган муну ужечи. Биз агайга эле могул деп көрсөтүп коебуз да. Так, если что, мону академия деп турат. Могу кирип көрөйүнчү. Эме кылышыбыз керек да, чтобы могул сайтка, агай айтып аткан сайтка окшош болуш керек да. Мога окшошураак сайт тапкыла деди бүгүн. Так, мен Zoom'да болдум да, ошо түшүндүрүп берди да. Жана кечкисин сен болдуңбу? Ошон үчүн видеону көргүлө атпайбы, WordPress жөнүндө, чтобы артка калбаш үчүн. Ошондо мен кире албай Калгыла. көрбөй калыптырмын да. Так, смакта бул эмне? Discover'ну окшошураак го, Муну прям полный эмесин көргүм келип атат да, бирок кантип көрөрүмдү билбей атам да. Предварительный просмотр. Что-то көрө албайт. И мунулар бар экен да. Так, мону выбирать этип көрөйүн. Стакан загрузка болсун. Так, мону тандасак, мындай болот экен ичи. Пиахом, эмне деп жазабыз? Курстары, мугалимдер, там баалары или новостилер, контакты. Бияка корзинасы бар экен, бирок корзинасына бул интернет-магазин турбайбы? Интернет-магазин эмес да биздики. Ошону деген сен азыр кандай тандайт экен бир сире көрсөтүп берсең эле. Өзүбүз дагы шашпай отуруп тандашыбыз керек да. Мога, короче, мондай тандайсыңар. Мону карайсыңар бул сайтты. Will be done дегенди. Ушуга окшош болуш керек дейт да 70%. Мондай агайдын сүрөтү турат, Балтайда жазылып турат, Никитанында агай Азамат Токтокунов. Мондай кнопочкалар өзүм жасап койсо деле болот. Мондай болуш керек. Мондай болбош керек да, например, мондай интернет-магазин деп коет. Муну бияка бир нерсе сатып алган, сатылчу нерсени интернет-магазин деп коет. Сайттын түрлөрү бар да. Например, виды, типы. Может, ал жерге может ошо курстун какой-то бир немесин сатып алаттыр. Курстун өзүн сатып алган корзина бар атпыр. Бирок түшүнүк болуш керек, бир аз эле түшүнүк болсо эле болду. Например, как выбирать типы сайтов. Интернет-магазин — это где продают, например, одежды, машины, недвижимость. Биздики интернет-магазин. Там любой нерсе, да, карточкалар менен сатылат. Например, лендинг-пейдж болот, одностраничная, өзүнүн эметилген сайт-визитка, просто чтобы посмотреть. Аякта эчтеке сатпайт, окутпайт, эметпейт, просто эле визитка, данныйларын, контактыны. Шака кирсең мен менен кат эмете аласың, связь курмай аласың деген эме. Так, бул корпоративный сайт, булар компанияларга ылайыктуу, өзүнүн компаниясы эмне иш алып жүрөт, ошол жөнүндө информация берип коет. Анан ошол жерге кирип билип алса болот. Промо сайт бир продуктуну, бир компанияны, бир нерсени эметет. Реклама кылат да, продвигать этет ошонун ичинен. Там ар кайсы акция кылып. Так, интернет-магазин мынакей. Бул болсо Барлар, жигиттер. саламатсызбы? Так, биякта болсо эмелерди сатат, любой продукты или имиджевый сайт. Тоже өзү жөнүндө айтып берилет. Персональный сайт, например, агайдын
Токтоконов агайдын персональный сайты болушу мүмкүн. Өзү жөнүндө эмне кылат, өзүнүн хоббиси, услугалары кандай болот, например, услугасы ушундай эмени сатышы мүмкүн. Окус эмесин, онлайн сервистер, порталы, веб-приложения. Биздики могуга кирип калат болуш керек. Персональный сайт. Ошонун өзүнүн эмеси жөнүндө. Мондай кылып тандайсыңар, сизге керек десе мондай, чтоб видео кирчүдөй болуш керек. Мондай для кого деген бир блог болуш керек. Бияка мындай нелер бар. Мондай блог приблизительно окшошураак. Куратор деген сөз. Так. Обязательно эмелер болуш керек. Окууга ылайыктуу, мындай видео урок деп, мындай домашнее задание деген блогдор болуш керек да. Шуну каяка киргизебиз деп ойлонуп туруп издейсиңер да. Так, смолар, курс. Как происходит работа на программе? Муну ушундайга бир блог керек. Мына мондай блог керек, бизге ушундай издегиле, мондай ичине жазыш үчүн. Анчын ушуга ылайыктуу мындай табыш керек да, цены деп. Мондай блог реально керек. Кыздар, булар барбы структура сайтовда? Структура сайтта да бар го? Эме да керек. Шаблон биз эметип атабыз. Эмнеле? Издеп атабыз да, ошого кантип тандасак болот деп да. Азыр муну карасак, например, моякта агайдыкы болушу мүмкүн, өзү жөнүндө болушу мүмкүн, бирок могу интернет-магазин дегенде уже бузуп баштады да. Анткени, например, интернет-магазинде эмне сатат? Мондай толтура курстар сатат экен да. Анын Эдукарт сатып алгандан кийин кирип, анан бияктан оформить этип, агай мындай ойлобош керек. Магазин башталды. Чекаут. Монда уже регистрация төлөп дальше. Агайдан сурап көрүш керек экен. Агайдан да сурап көрөлү, агайдан деген эме. Агайды да чакырыпчы, эмеденчи. Барыбыз бир сыра көрсөттүрүп алалы. Кандай кылып тандайбыз. Давайте муну сохранить этип коеюнчу мен. Копировать. А то ушундай керекпи, кереги жокпу, мен деле жакшы билбейм. Эми варианттарды жиберип көрөбүз да. Мондай агай болобу депчи. Ар кимибиз 3төн шаблон тандасак. Интернет-магазин бар. Магазин. Монда жүрөбүзбү азыр? Ладно, чыгалым мындан. Бияктан болсо башкалар бар экен, мондай бар экен. Так, санда деген. Да, башкасын карап көрөйүнчү. Консультация, компания, так, образование дейт, на этими. Муnusun карап көрөйүн. Карап көрөйүн.
Так, бул жерде дагы интернет-магазин бар экен. Блогду бассам мындайлар бар турбайбы? Бияк. Бияка сабактардын эмелерин жазса болот. Эмне уроктор, темалар. Мындай сатат турбайбы курстарды? Что? Бар окшош. Сайты. Жана агай ушул сайттан кирип кандай тандаш керек ошолорду айтып бердиби же WordPress'ти установка кылган боюнчабы? WordPress установка кылган боюнча. Хостингди сатып алып, анан WordPress'ти установить этип, анан ошону хостингке кантип чыгарып, и дальше что-то Биз азыр ага жетебекпиз. Биз азыр только шаблон тандашыбыз керек да. Биздин задача 3 күндүн ичинде шаблон тандап, уже агайга 5 шаблон беришибиз керек. Бул шаблонду агай жибердиби? Башка жерден алган го, Inventive издейт. Бияк жакта жок экен. Агай жана издеп атканда бир жерден издеп туруп, устат жөнүндө көрсөтүп атканда киргизди эле. Киргизип туруп аңгай удалить салганда, бир сайтты, шаблонду пример кылып туруп, например, ушуну тандадык деп туруп. Что там болчу? No specification. Могул окшошураак экен. Онлайн курсы. Окшошураак бираз моунусу бар экен. Keywords. Могул более жакыныраак экен. Бирок бияқта да саткан.
Муну эмес жок экен да, просто дагы бир достаточно көбүрөөк блоктор жок экен. Бияктан баштап келет деп эле токтоп калат экен да. Кыскарды. Бул да кыска экен да. Ушинтип анда тандайсыңарбы? Ооба, ушундай кылып тандап ар бирибизге азыр тапшырма 3 шаблон. 3 күндүн ичинде уже биз 5 шаблонду тандап беришибиз керек да. 3 шаблон тандайлы. Азыр кирбей калган азыр 5-өбүзбү? Дагы ким тилеген азыр кирген, чыгып кетиптир Биякта 5-өбүз. Тилеген бар, тиякта ким бар? Токтобек бар. 6-7-өбүз. Азыр активный 7-өбүз эле болуп атабыз, ушу 7-өбүз 3 тандасак, тигилерге чатка жазып коелу. 3 шаблон тандап бизге берсин. Ошондон кайра биз дагы 5 тандап туруп агайга беришибиз керек. Ошолордун ичинен кайра 5 тандайбыз, Ооба. Анда мен просто муну эметип койдум, анан сактап турган койчу өзүмө. Так, анда деген баарыбыз эртеңки тандайбызбы? Эртеңки тандайлы, Үчтү. эртеңки 3 тандайлы. Көрөбүз дагы, карап көрөбүз. Ошо биздин азыр күз деми эмес, марафондун аты күз демилге болуп калды. Баарыңар билдиңер да, Мында бул 3-спринтте Trello менен иштейли, жалаң. Экинчи спринттин аяк жагында уже Trello менен үйрөнүп калдык окшойт уже.
Üçüncü sprint mene kарточка ачыш керек го. Ооба, 3-спринтте жазып. Экинчи Бул спринтте деген кимге тиешелүү? Так, мага тиешелүү, Тилегенге тиешелүү, Токтобек байга тиешелүү, Светлана эжеге тиешелүү, Айкбер эжеге тиешелүү, Гүлшан эже каякта жүрөт? ГО деп жүрөм. Гулира дейт. КО. ГО. Гүлшан. Жок, Г астында. Бияка. Анан Элвира эжебиз каякта? Болуш керек. Элмира. Калгандарын удалить болуш керек го ошо. Ошол эле жүрөбүз азыр, биз жетөөбүз эле жүрөбүз. Токтобек Кимдер кимдер экен? Алар дагы жана Сириус дагы балада кирем деп айтты эле, ушу 3-чү спринттен баштап. 300 баштай бергиле. 3-чү спринтти кантип ачат Майка Досканы? Бул экинчи спринт алып салыш керек го ошону. Ошонун ордуна Переименовать этип коеюнбу? Добавить карточка болуп эле 3-чү спринт ачып койсуң. Бизде биринчи спринт деген неме болбой калганда, Треллодон иштеген жокпуз да, ошон үчүн экинчи спринт эле турат. Экинчи спринт дан Жок, биринчи дан деп өткөрүп турбайбы? Анан Биринчи дан, экинчи экинчи спринт дан. биякта Эмнеге азыр ошо 3-чү спринт деп дедлайнын коюп кое бергиле. Переделать этип. 27-си. Кыздар, мен катышкан жок элем да кечээ, ошо эмне ар бир үзүштөн ушундай 7 адам 21 эми сайтты алып келип алып эмне кылат экенбиз аны? Ошол шаблонду жанагы мен сайт эмени жибербедимби? Ссылканычы сайттын. Ошол жерге кирип туруп, азыр Тинатин көргөзүп бербейди, ушундай кылып тандап биздин сайтка 3 шаблон тандайбыз. Ар бир адам 3 шаблондон тандайт, анан анын ичинен дагы карап туруп 5 шаблон тандап туруп агайга беребиз. Азыр биздин задача 3 күндүн ичинде ушуну бүтүрүшүбүз керек да. 5 шаблон тандоо, Воскресенье болот спринт. 2 жумадан кийин. 2 жума болот, бирок деген биз азыр 3 күн ичинде уже биз деген 5 шаблон тандап агайга беришибиз керек. Андан кийин дагы жумуштар бар. WordPress'те установка кылыш керек. Дагы андан кийинки тапшырманы алабыз да. Анда мону деген ону да жазышым керек да. Ону воскресенье турбай аркы воскресенье. Целый 2 неделяны камтып атабы? Анда болду? Будан да ошо 3-чү спринттин задачасында жазып койбойсуңбу? Get-Cost'тон тышкары дагы эмне задача болот? Азырынча ушул эле задача го. Биякабы? Ооба. Ошол жерге основной тапшырма. Такс. Орусча жазайын деп турмун да. Сайтына. Шаблон тандоо. 5 шаблон тандоо. Устайт сайтына 5 шаблон тандоо. 5 шаблон. Пияны жазыш керек. 5 шаблон тандоо. Окей. Добавить карточку. Потом эме кылыш керек да. Менеджерге Азамат агай доступ берет. Биздин эмебизге dev@ustad.com деген эмеге берет. WordPress'тин эмесине. Ошону Светлана бизге бир сыйра пароль ойлоп таап туруп, баардыгыбызга доступ берет. Анан паролубузду кийин өзүбүз алмаштыра алсак болот. Так, эмне деп жазып коебуз муну? Короче, WordPress'ти үйрөнүшүбүз керек да, задача. Доступ WordPress, доступ алуу деп жазып. WordPress
шаблонуна WordPress'ке доступ алуу. Устат. Доступ алуу WordPress устат деле деп коеюнчу. Чогуу доступ алышыбыз керек. Баарыбыз аны ошол жерден ар кайсы нерселерди кылып көрө алабыз да. Ошо алгандан кийин анан кылымды болот да. Анда уже 4-спринтте уже баарыбыз кирген болушубуз керек да, иштеп баштаган болушубуз керек. ооба. Мында 2 задачабыз бар экен. Азыр пока бизге 3 күнгө бир эле задача бар. Ушуну эле азыр WordPress'те ойлой эле туруп азыр могу шаблон эле тандашыбыз керек. 3төн. Ар бирибиз 3төн шаблон тандайбыз. 3 күн болгондо средага чейинби? Ооба. Средада уже 3. Среда кечинде жолугуп кайра, э? Ооба. Тандаган сайтты каяка таштайт экенбиз? Discordго. Ошону деген Ошондо неме ачкызбайбы? Trello'го деле таштасак болот го. Trello'да да биздин кетергиле ошол жерден баарыбыз Trello'го эле карточка ачып туруп эле таштап кетергиле. Жок, биз биринчи өзүбүзгө тандагантабыз да 3-3төн, анан 3-түн ичинен 5-өөнү уже агайга көрсөткөндү уже бияка ташташыбыз керек. Ага чейин бияка тандай берели. Таштай берели. Анан ушул жерден баарыбыз чогулуп туруп, 5-өөнү тандап туруп, калганын өчүрүп салабыз да 5-өөнү калтырабыз, устатка киргизип ага текшертебиз. Макул, ошондой кылалы. Маяка монтип мен ачып атпайм, ушундай эле кете бергиле. Атыңарды жазып койгула, мен ичин деп коеюн, анан бирок өзгөртүш мүмкүн. Ссылкаларды азырынча эле коюп койдум да. Ушул ар бир жүрүп аткан ишибизди эмеден дагы Trello'го да эметип турушубуз керек да. Карточка ачып Trello'го деле киргизе берсек болот. Анан кийин мына 3тү тандадым, андан кийин мына 5тү тандадык, ошонун баарын эле Trello'го киргизсек болот. Анда болду да бүгүнкү жолугушуу. Ооба, бүгүнкү болду, ошо бүгүнкү ушул эле тапшырманы аткаралы. Андан кийинки тапшырманы 3 күндөн кийин алабыз. 5 шаблонду агайга бергенден кийин. Рахмат баардыгыңарга. Саламатта калгыла. Макул, анда кыздар жакшы салгыла, рахмат. Жакшы салгыла. Жакшы калыңыздар.